3000 жылдык тарыхы бар Ош Орто Азияда эң байыркы шаар катары эсептелинет. Көп улуттуу кала түрк тилдүү элдердин маданиятын сактап турат. Түрксой маданий уюму ушунун негизинде быйыл Ошту түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыялады. Эми 1 жыл бою экинчи борбордо улуттук спорттук оюндар жана эл аралык маданий фестивалдар уюштурулат. Ар бир саласынын Түрк дүйнөсүнүн бардык бурчунан илимий инсандары, маданият кызматкерлери чогулушуп театр фестивалдары, би фестивали жана башка бир топ чоң иш-чаралар өтөт. Бул жерге кол сүрөтчүлөр, фото сүрөтчүлөр жыйналат. Анда Ош тууралуу атайын альбом чыгарылат. Ошто Ош тууралуу тартылган сүрөттөрдүн көргөзмөсүн түрк тилдүү мамлекеттердин баарында уюштурабыз. жыйналат. Түрк дүйнөсүнүн борбору болгон Оштун ачылуу аземи ушул жылдын 20 апрелине белгиленди. Ага өлкө башчысы да катышат. ТРТ баштаган абройлуу телеканалдар түштүк борбордо болгон иш-аракеттерди дүйнө коомчулугуна түз алып беришет. Эл аралык деңгээлдеги иш-чараны өткөрүү үчүн учурда Маданият министрлигинин астында атайын уюштуруу комитети түзүлүп, долбоор даярдалууда. Кыргыз элинин маданиятын түрк дүйнөсүнө, түрк тилдүү элдердин жашоо образын кыргыз элине таанытууну көздөгөн мындай Ошту дүйнөгө таанытууга шарт түзөт дешет демилгечилер. Түрк дүйнөсүнүн борбору Ош шаарынын болуп жарыяланышы Оштун ооматы үчүн сыртка дүйнөгө таанылышы үчүн өзгөчө бир мүмкүнчүлүк. Дүйнөдө сыртта шаардын ортосунда тоо бар экенин деле билбегендер көп. Бул касиеттүү тоо шаардын ортосунда тургандан кийин аны жайылтуу. 1 жыл ичинде канча иш-аракет көрүлөт азырынча так эмес. Бирок качан канча конок келбесин, алардын тамак ашын, жатаканасын, коопсуздугун камсыздоо Ош шаарынын мэриясынын милдети. Быйылкы бюджеттен иш-чараны өткөрүү үчүн 5 миллион сом бөлүндү. Ал жетпесе кошумча каражат дагы каралышы ыктымал. Республикалык бюджеттен да жардам берилерин өкмөт башчы убадалаган. Коноктордун жол чыгымдары өз өлкөлөрү тарабынан каржыланат. Мен вице-мэрлерди ар бир көчөгө чейин бөлдүм. Мекеме ишкананын жетекчилерин, биздин бөлүм башчылардан бери мына биздин ушул шаардын көчөлөрүнө бүт жоопкерчилик адамдарды бөлдүк. Алар мына жаз келе уже буга чейин эскертүүлөр берилген, жаз алдын күн ачылгандан баштап ошол иштерди жасай баштайт да. Эми шаар боюнча ушул бардык жеринде болбосо да ошо конокторду тоскон жерлерде, Сулайман тоо, парктарга бүт барында лөккө реконструкция менен ошо ажатканалар салабыз. Жергиликтүү бийлик шаардагы айрым маселелерди чечүүдө ишкерлерди демөөрчү болууга чакырууда. Учурда Газпром ишканасы менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Маселе оң тарабына чечилсе, Самалыктын алкагында Ош шаарында да чоң спорттук комплекс курулуп калышы мүмкүн. Кенжебүй Маматсадыкова, Улукбек Нарматов, Ош Перим жаңылыктары.